Буга чейин муниципалдык аймактан 7 соток жерге 5 кабаттуу имарат мыйзамсыз салынып жатат деп Көкжар конушунун тургундары биздин каналга кайрылышкан. Ал жерге болжолдуу ресторан же соода борбору болоорун айтышкан эле. Ошондой эле алар бир кезде жашыл аймактагы бак-дарактар кыйылып кеткенин белгилешкен. Салынып жаткан имараттын жанынан жогорку чыңалуудагы электр чубалгысы өтүп, эреже талаптарга туура келбейт. Башкысы колунда эч бир документ жок дешкен эле. Бул жерди мыйзамсыз алып атат. Мыйзамсыз. Анан Октябрь районунан эле боо жер тилкесин алып калган. Мындай жалган маалымдамалардын негизиндечи, бирок өзү бир да жолу ушул жерге үй салам деп келген жок. Улам эле бирөөгө сатып атты да, эч ким ала албай, акырында могу 2017-жылы Жапарова Бегай Бакасовна деген аял келип, могу жерге үй салам деп биздин баягы жашылдандырган бак шактарыбыздын баарын талкалады. Менин килейген эме тиги жаңгагым бар болчу, ошонун баарын жок кылынды да. Жергиликтүү тургундар коюп жаткан күнөөлөрдүн бардыгы негиздүү эмес. Курулуш жүрүп жаткан жердин мыйзамдуу ээси болуп, Кутаалам басма үйүнүн башкы директору Бегайым Жапарова саналат. 7 сотокты укуктук негизде мэриядан сатып алган. Болгону ага таандык болгон тилкени буга чейин даттанган Уулкан Сагыналиева тосуп алып, бербей келген. Уруксаты жок, бир дагы жумуш башталбайт эле деп жерди сатып алгандыгы боюнча актыны, курулуш үчүн алган уруксатты, ал тургай тосулган темир дубалдар алынсын деген жогорку соттун чечимине чейинки документтерди көрсөттү. Соттун чечими чыккандан кийин да аны сот аткаруучулар тийиштүү түзүмдөр менен биргеликте ишке ашырган. Ошондон кийин гана курулуш башталган. Арткы соседтер бардыгы могу карасаңар өздөрүнүн үйлөрү ичкериде турат, алдын туруп алышкан. Октябрь райондук соту могу 4 жер тилкелерин жогорку сот аркылуу жокко чыгарып, буларды өкмөттүн эсебине өткөрүп берген. Жашыл аймак бак-дарактар өсүп турчу деп тургундардын айткандарын жер ээси четке кагат. Айтымдарында дарактар кыйылбай эле тонналаган таштанды чыгарылган. Жогорку чыңалуудагы электр чубалгаларынын талаптары так сакталып, ортодогу аралык 30 метр чыгат. Норма боюнча мындай жогорку кубаттуулуктагы линиядан имарат 20 метр алыстыкта жайгашуусу шарт. Могу леп боюнча айтканда, лептен норма боюнча, строительный норма боюнча 20 метр калыш керек. Бегайым Бакасына, чтоб дагы туура эмес болуп калбасын деп, лептен 30 метр калтырып анан зданиясын отургузуп атат. То есть бул жерде бүт бардык нормалар, строительный нормалар сакталган да. Салынып жаткан 5 кабаттуу имарат ресторан, соода түйүн эмес эле, атайын балдарды өнүктүрүүчү борбор жана жеткинчектерге ылайыктуу китептерди чыгара турчу басмакана болот. Тагыраагы Кутаалам басма үйү ушул жака көчүп келет. Түйүндүн жетекчисинин айтымында жергиликтүү тургундар бул аймакта балдарды өнүктүрүү борборунун болушун каалашпайт. Андан көрө талашып жаткан жерге балдарына үй салып берип койгону артык болууда. Биз деген аякка деген кичинекей бооз үй кылабыз. Балдарды баягы улуттук салт, өзүбүздүн кыргыздык өзгөчөлүктү үйрөтүп, тарбиялап. Балдар деген азыр болбой калбады, китеп окубай калды. Бул деген мен патриоттук сезим менен канча жылдан бери ошого аракет кылып келатам. Эми биякта эли бир кызык экен, такыр түшүнбөйт. Мына булар деген жеке менин жерим эмес. Бул деген шаардын муниципалдуу жеринде бактарын, дубалдарын коюп алып, аны да бошотпой атат. Ушундай бир кызыктай калп турат экен биякта. Анан анысы аз келгенсип, мени ушундай жамандаганына мен просто ачуум келип атат. Жергиликтүү тургундардын кылган кылыктары басма үйүнүн жетекчисин чындап койгузду. Айласы кеткен Бегайым Жапарова алар менен сот аркылуу маселеге чекит койбосо башка аргасы калбай калды. Болбосо буга чейин аларды аяп келгенин айтат. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.